Так, ассаламу алейкум. Урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 1-число 6-ай 2022 жыл. Москва акысы боюнча саат 9-дан 30 мүнөт өткөн убак. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Кезектеги автоунаа Hyundai Solaris 2016 жылкы 1.4 механика. Басыны туугандар реально карап койдук. Жетишип алыңыздар. Бул машиналар өтө мындай тез кетип калып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мага чалып сурап атасыздар. Ушундай 2015-16 жылкы Solaris'тер келсе чалып койчу деп. Туугандар мага да бир сыр айтып коеюнчу. Чалуулар өтө көп болот. Барыңыздардан суранып өтөбүз. Өзүңүздөр ушу видео чыгыш менен чалып барып жетишип алыңыздар. Сураныч сиздерден. Анан мен силерге дагы бир сонун таксопарк тауып койдум туугандар. Золотая Рона. Таксопарктын проценти 1% туугандар. Төмөнкү визиткадагы номерлер аркылуу регистрация болуп иштеп көрүңүздөр туугандар. Моментальный выплата дейт. Любой банктын картасына 10 секундтун ичинде түшөт дейт. Төмөнкү номерлер Бекзат Руслан деген биздин өзүбүздүн туугандар силерге жооп берип, регистрация кылып сиздер менен иштешет туугандар. 1% болгону. Так, кеттик анда бизге ийгилик каалап коюңуздар. Механика bir комментарийден окуп калдым. Механика айдай албайт окшойсуң, Нур деп. Механиканы дрифтовать этип айдайбыз биз. Ай атаң өчүп калды мактанып отуруп. Так. Жакшы, машинанын состояниясы өтө сонун экен. Көрүп турасыздар. Өтө сонун машинанын состояниясы. Вообще сөз жок. 1.4 эле болгону болбосо, а так машина ондай бир жамбаштап дрифтовать эткенде эле билинет да, машина өзүн кандай алып жүрөт. Көрүп турасыздар, салы сары пленкада. Пленканы жаңы басыптыр. Алгач историясы боюнча айтып коеюн. Ушу эки крылосунда 2 ДТП'си бар экен. 1 ДТП'си бар экен. Босунда азбаз шпаклевкасы бар экен дейт. Наклейканы бастырганда ошонусун көрүптүр. Эми айтып койгон жакшы. Анан бул крыло таза экен дейт. Таза экен, башка алмашкан дейт. Азыр иш жагында сиздер менен чогуу көрөбүз. Так, дөңгөлөктөрү жакшы абалда. Калпактары ордунда. Машинанын өзүнүн цвети туугандар. Боз. Серый. Көрүп турасыздар. Так, кеттик эми круговой. Машина вообще мындай сонун абалда десек болот. Көрүп турасыздар сыртын. Так, ветровиктери бар. Чөткү жарашат. Так, эми ички салон боюнча бул жерде эки алдыңкы айнек көтөргүч электрондук түрдө. Пробеги боюнча 290.480. 2019 жылкы лицензияга тапшырып мен өзүм айдадым дейт. 2019-дан бери таксиде дейт. Бирок мындай өтө жакшы карап айдаптыр. Алдыңкы эки сиденья жылыткычы бар, кондиционери бар. Кошумча мындай панелге орнотулган, өтө сонун көрүнөт экен. Так, чехолдору серый строчкалар менен вообще сонун көрүнөт экен. Подлокотниктер бар, поликтер бар жок ордунда. Муну алып эле сразу страховка жасатып эле ишке чыгып берсеңиздер болот. Ушул ипишникте туруп тура берет дейт. Подсветка да коюлуптур. Так, арткы меткалары боюнча бар жок ордунда. Капоттун крышкасы чечилген эмес, таза. Оң жак жагы боюнча дагы меткалары ордунда туугандар. Арт жагынан машина таза. Мына машина эшик жабылгандан эле билсе болот. Так, молдинг бар. Так, эми мотор жагы боюнча. Алгач крылолорун көрүп береличи. Ордунда туруш керек бияқта. Крылода азбаз шпаклевка бар деди. Бирок родной крыло экен. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап алсаңыздар болот, эгер кааласаңыздар. Эми оң жак крылодагы родной таза экен. Капоттун крышкасы таза. Капоттун крышкасы таза. Так, 2016 1.4 механика
страховка жасатып эле сразу ишке чыгып кетесиздер туугандар. Басы боюнча 450 000. Жакшы торг болот. Срочно сатылып атат. Көңүлүңүзгө туура келсе, эртерээк жетишип калыңыздар. Көңүлүңүзгө туура келсе дегенде, баягы машина өтпөй калган машиналерди айтып койдум окшойт. Негизи бул машиналер видео кылып чыгарыш менен эле сразу алып кетип атат. Себеби өзүңүздөр билесиздер, бюджетный машиналердин баасы түшүп калды. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушундай достор, бүгүнкү видеобуз ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки видеого чейин сак саламатта болуңуздар. Барыңыздарга ийгилик. Көрүшкөнчө.